кесиптештер, эгерде сиз биздин каналга жазылгыңыз келсе, төмөндөгү подписаться кнопкасын басып коюңуз. Духуңду мен 2008-жылы, мына бир эле жыл оппозиция, 2008-жылы Каркаранын маселесинде көргөм мен Духуңду. Ошол жерде бир туугандарың, карындаштарың, эжелериң болуп жумуртка көтөрүп жүрүп, көлдүн баарын шылдың кылган мына өзүң эле эмес белең. Каяктагы Кудайды карап туруп айтсаңыз болбойбу? Мен Кудайды карап эле. Кудайды карап туруп айтсаңыз болбойбу? Ошого барган кишилер боюнча менин момундай дисктерим бар мынакей, момундай дисктерим. Бүткүл эли билет аны. Жумуртканы ким көтөрүп жүрдү? Жумуртка деген ал маган жабыштырган нерсе. Жабышпай эле, мен жумурткадан жеген киши болуп айтып Турцияда жүргөм. Билеттеримдин бардыгы бар. Жок, өзүң жүрдүң, бир туугандарыңар сүрөттө Эмилбек турат. Саламатович, ал убакта мен же губернатор болуп иштебесем, же комиссар болуп иштебесем, же министр болбосом, бизди таркатып ийген моментте болчу. Мен эмне кылам жумуртка менен согуп аны? Ал сиз окшогон, ошол кезде Шерниязов, Садыр Жапаровдун кишилери экен деген. Түптүн кишилери, толук менин кишилерим. Себеби 2005-жылы түп көтөрүлүп, мени Акаевтерге каршы чыкканымда, бүт мени депутат кылып алып келип отургузган 2005-жылы. Түптүн 100% менин кишилерим десем болот. Анан ошол жерден бир 5-6, 20 чакты киши чыгып, ошол кыйкырса, анан бияктан Бишкектен барган тиги мурдакы губернатордун уюштурган балдары жумуртка менен соксо, эмне мен болуп калышым керек бул жерде? Сүрөттө турат бир туугандарың бар. Көргөзүңүзчү, сүрөттө бир тууганымды көргөзсөңүз, мен сизге мандатымды таштап туруп, депутаттыктан чыгып кетейин парламенттен. Көргөзүңүзчү. Эгерде көргөзбөсөңүз, сизге мынакей жогорку кеңеш токтом кабыл алды. Сиз моралдык укугуңуз жок отурганга бүгүнкү күндө.